Устаз, мен 3 жыл мурун түшүмдө Кабаны таваф кылганмын дейт. Кандай чечимди дейт. Алла Таалам өзүнүн үйүнө чакырат экен иншалла. Жакшы нерсе. Алланын үйүнү көргөн жакшы нерсе. Ниет кылгыла мейлиби? Негизи хажыга, умрага, Алланын үйүнө барайын деп ниет кылыш керек. Ниет кылган адам ниетине жетет. Биздин устаз айтат, Муфти Шафи Саб рахматуллахи алейх баласы, Муфти Рафи Усмани Саб рахматуллахи алейх жакында каза болду. Ошол киши айтат, атам хажга кетип атканда бизге да дуа кылыңыз. Биз да хажга барайлык десек, атам бизге дуа бербей койду дейт. Анан биз кыжаат болдук дейт, атабыз өтө бизге мехрибан, боорукер. Эмнеге дуа койбойт деп кыжаат болсок, кечинде сурасак айтты дейт, силер ниетиңер жок деп. Ниетиң болсо мен дуа кылам деп. Ниет болгон үчүн айтып атабыз десе, ниети бар адам топтойт акча. Жөн эле курук сөз эмес, топтойт. Акча топтодумун деп сурат дейт. Топтогон жокмун дейт. Ошол заман күндөн баштап дейт, ар дайым айлыгымдан канча 5 сом 10 сом топтодум дейт. Ошонтип алып барып, кийинки жылга Аллах субхана ва таала хаж насип кылды дейт. Ошого ниет кылыш керек балдар. Ниет кылганда жөн эле ниет кылбастан, акчаң болсо акчаңды топтоп, Аллах таала мени чакырсын деп дуа кылыш керек. Эйлеби? Анан Аллах субхана ва таала ниетке жараша хаж насип кылат, умра насип кылат.